bir жолу шайланат, филармониядан чыккандан кийин үйүнө курултайчы болбой барат. Жогорку кеңештин 10-майда өткөрүлгөн жалпы жыйынында элдик курултай жөнүндөгү мыйзамдын долбоорунун концепциясы жактырылган. Аталган мыйзам долбоорун кайрадан иштеп чыгуу боюнча жумушчу тобу 22 беренени 15ке кыскарткан. Ага ылайык мыйзам кабыл алынса, жергиликтүү курултайлар өткөрүлбөйт. Долбоордо жанагы жергиликтүү курултайлар өтөт, айылдарда, шаарларда, райондордо деген чогулуп жанагы акимдерге ишенбөчүлүк көргөзөбүз, бюджеттин карайбыз дегендей ыйгарым укуктар болбойт. Анын бардыгын ушул жумушчу топтун жыйынында биз макулдашып, ошол жерде мына элдик курултай боюнча демилгечилер дагы келди, ар бир фракциядан депутаттар да катышты. Мына ошол сыяктуу маселелерде 15 гана берене калтырдык. Эл өкүлдөрүнүн мындай кадамын делегаттар курултай институтунун мүмкүнчүлүктөрүн алсыратуу деп баалашууда. Жергиликтүү көйгөйлөрдү жеткирип туруу депутаттар үчүн да, аткаруу бийлиги үчүн да пайдалуу. Жерлерде айтылган маселелер иргелип, орчундуусу улуттук курултайга чыгарылышы керек дешет. Депутаттар эмнеден коркуп атат? Ошол өздөрүнүн баягы көйгөй көтөрүү маселелерини делегаттар, курултайдын делегаттары алып коебу деген коркунуч болуп атат. Эми бул бардыгыбызга маалым. Бул андай коркпош керек. Бул аларга көмөк көрсөтүү маселесинде болуш керек. Ачык айтыш керек. Ошол анын көйгөйү биздин көйгөйүбүз, элдин көйгөйү биздин көйгөйүбүз. Айтып чыгышыбыз керек, сүйлөшүшүбүз керек. Мыйзамдын ичиндеги жанагы колу бутты кыркуу деген процесс таптакыр токтотуш керек. Кайра беренелерди берип, туура кээ бир жерлер бар. Мисалы үчүн айыл өкмөттүн бюджетиге киришет, район бюджетиге, амма бюджетке киришпейли. Бирок көйгөйдү айтып чыгышыбыз керек. Жерлерде курултайлар өткөрүлбөй туруп, улуттук курултайга делегаттар кандай шайланат деген да суроолор жаралууда. Андай болсо кайра эле жергиликтүү бийликтердин камчысын чапкан делегаттар тандалып калуусу мүмкүн деген ойлор айтылды. Биз шаардан шайландык. Бир делегатка, мисалы үчүн бийлик киргизип, сен барасың, сен коесуң, же муну шайла деген жок да. Ачык добуш берип менен шайланды. Ушул процесс акырына чейин бар. Эгер ушундай болуп барса, анан мына жергиликтүү эмелер боюнча, курултайлар боюнча болбош керек дегенди баарына алып салдык дейт. Эгер жергиликтүү курултай болбосо, жана элдик курултайдын делегатын ким шайлайт? Аким дайындайбы? Ушундай да эми ал болбойт да. Биринчи элдик курултайда көтөрүлгөн маселелер жергиликтүү курултай аркылуу аныкталып, жогору жакка жеткирилген. Тайманбай айтылган орчундуу маселелерге президент өзү да күбө болду. Курултайдын делегаттары бийликтин эч бир бутагына кирбей, саясий жактан да эч кимге көз каранды эмес экендигин көрсөткөн. Өзүңүздөр күбө болуп, президенттик 2 күн толугу менен катышып, ошол жерде 163 адамдын сүйлөгөн сөзүнүн 90% ачуу чындыкты бетке айтып, бул жерде жогорку кеңеште министрлер кабинетинде айтылбаган маселелердин бардыгы ошол жерде ачык чыгып, керек болсо Шералдын чокойунан бери айтылган маселелер ошол элдин мүдөөсү, элдин талабы экендигинен далилдеп турат. Элдик курултай жаңы баш мыйзамга киргизилген. Анын ишмердигин жөнгө сала турган мыйзам кабыл алынышы керек. Мыйзам долбоорун түзүү үчүн 11 адамдан турган жумушчу топ түзүлгөн. Алардын айтымында курултай институту эл менен бийликтин мамилесинин ортосунда көпүрө болот дешет. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Бул бийликтин бутагына кирбейт. Аткаруучу бийлик, аткаруу. Аткаруучу бийликке да кирбейт бул.